Күн сайын интернет айдыңында түркүн түстүү жаңылыктар чыгып, коомчулуктун назарын буруп, соцчеленин колдонуучуларына жем таштайт. Бүгүндө алардын айрымдарына токтолобуз. Биз менен бирге болуңуз. Кыргызстанда кумарканалар кайра ачылышы ыктымал. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казинолорду кайра ачууну караган мыйзам долбоору тууралуу пикирин бүгүн журналисттерге айтты. Бул демилге мамлекеттин казынаны толтуруу максатында сунушталып жатат. Ошондой эле Жапаровдун белгилешинче, Украинадагы абалга байланыштуу IT адистери Кыргызстанга келип иштөө ниетин билдире баштаган. Аларга өлкө виза берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүп, формасын 3 сааттын ичинде ачкандай шарт түзүп берүү аракетинде. Мунун алдында экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Ага ылайык кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ачалары каралган. Ошону менен катар Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынган деген жобо бар. Мындай маалымат соцчеледе кызуу талкууда. Кыргызстандыктар мындай жайларга баруусуна тыюу салынса жакшы жана туристтерди тартуу максатында кайрадан ачылып, экономикабыз көтөрүлсө жакшы болмок деген ар кандай пикирлерди жазышууда. Малайзияда дагы кумаркана бар. Ал ислам өлкөсү болуп эсептелинет. Ошондой мыйзамдын баарын киргизип атабыз. Бизге эми туризмди өстүргүлө деп атасыңар, өстүрүп атабыз. Эмне кылабыз? Биз 2001-жылы киргизгендер 630 миллион сом түшкөн бир жылда. Биз ойлоп атабыз, азыр бир 2 эсе, 3 эсе, балким 4 эсе да көбүрөөк болобу деп. Кыргызстанда доллардын кунунун төмөндөшү уланууда. 30 март түштөн кийин кечээги күнгө салыштырмалуу доллар менен евронун баасы түшүп, рубльдин наркы жогорулады. Учурда бул маалымат интернет тармагында кызуу талкууга айланды. Себеби бир айга жакын убакыттан бери доллар бирде көтөрүлсө, кээде түшүп кеткен учурлар катталып, туруксуз абалга кептелди. Кыргызстандын монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ири соода түйүндөрүндө кумшекердин баасы төмөндөгөнүн жарыя кылды. Алсак гипермаркеттерде кумшекердин баасы 1 килограммы үчүн 60 сом. Ошол эле учурда товарды сатуу чектелген. 1 килограммдан өйдө кумшекер 77 сомдон сатылат. Ал эми калган кичи соода түйүндөрүндө баа бүгүндөн баштап арзандайт. Ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу кызматы кумшекер өндүрүүчү Кайыңдык кант ишканасына доллардын куну түшүп, кумшекердин кошумча нарк салыгы нөлдүк ченге түшүрүлгөндүгүнө байланыштуу продукциянын дүң баасын түшүрүү тууралуу билдирме берилди деп ишендирди. Бул маалымат интернет колдонуучуларынын жагымдуу жаңылыгына айланып, учурда башка азык-түлүктүн баалары дагы арзандаса жакшы болмок деген пикирлерин жаңылтырууда. Ошондой эле интернетке дагы бир жагымдуу жаңылык чыкты. Айтсак, социалдык фонд пенсияны 1800 сомго көтөрүүнү пландоодо. 2022 жылы соцфонд пенсиялык реформаны жүргүзүүнү пландап жатат. Негизги өзгөрүүлөрдүн бири пенсиянын жогорулашы. Маалыматка караганда, министрлер кабинети пенсиянын көлөмүн 50%га көтөрүүнү пландап жатат. Тиешелүү токтом 2021 жылдын 25 декабрында кабыл алынган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча пенсия 1800 сомго көбөйөт. Ал максатта финансы министрлиги 11 миллиард сом, ал эми соцфонд 4 миллиард сом бөлөт. Абжапаров бул алдын ала эсептөөлөр экенин белгиледи. Кыргызстанда 713 миң пенсионер бар. Алардын саны 2020 жылга салыштырмалуу 21 миңге көбөйдү. Ошондой эле интернетте кечээ өлкөнүн бардык аймактарында жаан-чачын катуу жааганы талкуу жаратты. Ал эми Бишкек шаарында нөшөрлүү жамгыр менен катар бороон катталып, айрым жерлерде чатырларды учуруп кеткен. Ошол эле учурда Бишкекте катуу жамгырдан улам унаалар аң чөнөктөргө түшүп кеткен. Видеолор тарап, аны күбөлөр соц тармактарга жүктөп, тиешелүү адистердин жоопкерчилигин талап кылды. Мындай видеонун алдына соц тармактын колдонуучулары Бишкектин көчөлөрүндөгү көлчүктөрдү Венецияга салыштырышкан. Россияда Роскрам деп аталган жергиликтүү жаңы социалдык түйүн ишке кирди. Бул тууралуу маалымат аталган долбоордун расмий сайтында кабарланды. Жаңы соц тармакты дүйшөмбү күндөн тарта алгач жалпыга маалымдоо каражаттары өнөктөштөр жана инвесторлор колдоно баштаса, кийинчерээк ал блогерлер менен жөнөкөй колдонуучулар үчүн дагы жеткиликтүү болот. Роскрамда сүйлөшүү, блог жүргүзүү, бизнес кылуу, жаңылыктарды жарыялоо жана өз долбоорун түзүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Тиркеме Android менен iOS-тун базасында иштейт деп жазылган сайттагы маалыматта. Мындай жаңылыкты соц тармактын колдонуучулары жылуу кабыл алып, өздөрүнүн жакшы пикирлерин калтырууда.